Саламатсыздарбы, мен сиздерге азыр адам жашоосундагы эң керектүү иммунитет жөнүндө айтып берем. Иммунитет деген эмне? Иммунитет организмдин ар кандай ооруларга, вирус, бактерияларга каршылык көрсөтүү жөнүндө билет. Биздин иммунитет системабызды лимфа бездери башкарып турат. Ошондой эле организмге тышкы чөйрөдөн кирген заттардан коргоп жана картайган клеткаларды жок кылууну көзөмөлдөп турган система. Тубаса жана кийин пайда болгон иммунитет деп экиге бөлүнөт. Тубаса бул адамга түйүлдүк кезде эле апасынан өтөт. Ал эми кийин пайда болгон түрү адам ооруга кабылганда эмдөөдөн улам пайда болот. Иммунитеттин маанилүүлүгүн баалоо өтө оор. Анткени ал адам организминде биримдикти сактоодо жападан жалгыз ролду ойнойт. Биз күн сайын, мүнөт сайын организмдин ичиндеги жана тышкы чөйрөдөн кирген ар кандай микроорганизмдерди чабуулдарына чабылып турабыз. Мындан тышкары адамдын организмине ири көлөмдөгү башка заттар дагы кирет. Мунун баарын иммундук система жөнгө салат. Иммунитет ар дайым бир калыпта иштесе, организмге коркунуч туудурбайт. Башкача айтканда, адам инфекциялык, аллергиялык, аутоиммундук ооруларга чалдыкпайт. Жогоруда айткандай, адам вирус жана башка оорулардан иммунитет аркылуу коргоно алат. Ошондой эле иммунитет адамдын суукка, ысыкка чыдашына кызмат кылат. Эгерде иммунитет төмөндөп кетсе, организмге кирген вирус, микробдор, миттелер кирип жашап кетет да адамдын организминде көбөйө берет. Натыйжада адам тез-тез ооруй баштайт. Иммунитеттин төмөндөп кетүүнүн белгилери. Адам алсырап, өзүн жаман сезип, дене табынын көтөрүлүшү. Мындайда адамдын көңүлүнө эч нерсе жакпай, маанайы жок болот. Кээ биринде аллергия пайда болот. Иммунитети төмөндөгөн адамдарга учук чыгуу, терини түлөшүү, чачтын түшүшү, тырмактын сынган учурлары да катталат. Иммунитетти көтөрүү жолдору. Күн сайын таза абада эс алуу, көнүгүүлөрдү жасоо, спорт менен дос болуу, тамеки чегүү, ичкилик ичүү, жаман адаттардан арылуу, уйку каңгыча уктоо, үй иштерин жасоо булчуңдарды бекемдеп, ашыкча салмактан арылтып, уйкунун терең болушуна жардам берет. Стресс иммунитеттин эң башкы душманы. Адам өз эмоциясын колго ала албаган учурда иммундук система катуу жабыркайт. Андыктан кандай кырдаал болбосун өзүн баса билүү зарыл. Дайым күлүп жүрүү стрессти жеңүүнүн эң жакшы жолу болуп эсептелет. Туура тамактанып, витаминдүү тамактарды кабыл алуу. Иммунитетти көтөрүүгө кызыл калемпир, сарымсак, сабиз, итмурун, жаңгак, имбир, ашкабак, капуста, апельсин кирет. Ошондой эле мөмө жемиштерди көбүрөөк жеп, организмди түрдүү витаминдер менен камсыз кылуу зарыл. Белокко бай болгон сүт азыктары да, андан сырткары чөп чайлар да иммунитетти көтөрүүгө салым кошот. Ымыркайлар үчүн иммундук модулятор эң биринчи эне сүтү болуп эсептелет. 6 айга чейин бала эне сүтү менен азыктанса, ооруга көп чалдыкпайт. 6 айдан баштап витаминдүү кошумча тамак бере башташ керек. Иммунитетти көтөрүү үчүн дары-дармектер сунушталбайт.